Белек бизден окуучулардын жакшы окуусуна, мугалимдердин сапаттуу билим берүүсүнө өбөлгө түзөт. Буюрса биздин окуучулар жаңычыл, мекен үчүн бир жакшы иштерди жасаган мыкты окуучулар болот деп, ал эми мугалимдерибиз болсо сапаттуу билим берген, тарбиялуу, мыкты Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы жаштарды окутуп билим берет деген ишеничтебиз. Мына бүгүнкү 2025-26 жаңы окуу жылына Жогорку Кеңештин депутаты Кундуз Кошалиевич бизге жаңы окуу жылыбызга окуу тарбия ишин жөнгө салуу, ошондой эле колдоо максатында 5 балдар үчүн жаңы компьютер менен камсыз кылды. Ушу мектепке жакындан жардам көрсөткөн адамдарды да белгилеп кетсек, мынакей Кундузбек Кошалиевич биздин Жогорку Кеңештин депутаты бизге жылда ушундай жакшы колдоолорду көрсөтүп келет. Азыр мынакей буюрса жаңы окуу жылында 12 жылдык окуу программасына өткөн отурабыз. 12 жылдык окуу программасына өтүүдө ушу өзүнүн атайын ушу мектепте жаш муундардын тарбиялоосуна кошкон салым деп мынакей бизге 5 компьютер алып келип тапшырып турат. Чоң ыраазычылык билдирем. Кундузбек Кошалиевич келип, биздин жамаат боюнча, мектеп боюнча жалпы таанышып, биздин мектепте эң көйгөйлүү болуп аткан компьютер жетишсиз болчу. Мына ошо 5 компьютер алып келип, жалпы жамаатыбызды сүйүнтүп кетип отурат. Кошумча корпус жетишсиз. Мына ушул жагында карап берсе деп биз өтүнүч кылдык. Буюрса ал жагында карап берем деди. Ошолор баардыгы жетиштүү болуп калса же типовой мектеп салынып кала турган болсо, мектебибизде дагы сонун жакшы ийгиликтер болот деген ниеттебиз. Райондогу мектептерди компьютер менен камсыз кылууда дагы ушул Жогорку Кеңеш тарабынан бизге чоң жардамдар берилип жатат. Мына 3 жылдан бери, акыркы 3 жылдан бери негизи эле көпчүлүк мектептерибизди компьютер менен, интерактивдүү доскалар менен камсыз кылууда чоң жардамдарды берди. Айта кетсек, жалпылап эсептегенде 3 миллионго жакын материалдык техникалык базаны тартууга көмөк көрсөттү.